Манас Қазақбаев, Класском, Аңгеме. Жолой мектеп астанасын алғашқы рет аттағаннан баштап эле класском болуп дайындалып, бул жооптуу кызматта 3 жыл иштеди. Ал эми быйылкы окуу жылынын биринчи коңгуроосу кагылган күнү жаңы мугалим мурунку мугалимдей минтип айткан жок ага. Тырмакчанын ичинде: "Сен, Жолой, классташтарыңдын арасынан чоңураак өңгөнөсүң. Сабакты жакшы окуруңду билем. Ошондуктан класскомдукка дайындайм. Алгачкы сабак бүттү. Балдар танаписке сыртка чыгуулары керек эле. Бирок антишпеди. Уюлгуган аарылардын тобундай ызылдашып, өткөн жылы кимиси кайсыл партага отургандыгын, азыр аны кимиси ээлегендигин, парталар мурунку турган ордунан башка жакка которулуп калгандыгын иши майда барат өзгөрүштөрдү толгон токой сөз кылып жатышты. Класс ичиндеги мындай тартипсиздикти Жолой жактырчу эмес. Балдарды башкарып кирди адатынча. "Эй, бириң калбай сыртка чыккыла. Малик, сен бүгүн дежур болуп, досканын бетин тазалап кой. Эй балдар, сыртка чыккыла дейм силерди." Жолойдун бул өкүмүнө заматта эле тыйылып калды. Анткени Малик досканын бетин тазаламак турсун каяша сүйлөдү. "Керек болсо өзүң тазалай бер", деди ал. "Класскомдукка дайындалганыңдан кийин эмнеге эле кыйынсынасың?" Бул сөз Жолойду катуу ойго салды. Класском ким болор экен? Эгер башка бирөө дайындалса, анда мен кантмекмин? Ар дайым өзүмө баш ийген балдар менен катар дежур болуп, досканын бетин сүртөмбү? А балким Малик мен болом деп жүргөндүр. Болгон менен деле ал балдарды башкара албайт. Анткени алы жок, бою кичине, балдар тоодот дейсиң бошону. Экинчи сабак бүткөнчө Жолойдун көңүлүнө кайдагы селсаяк ойлор келип жатты. Албетте, бул анын кабак кашын ачпастан маанайын чөгөрүп, ыйлагысын келтирди, ичин тарытты. Качан гана 3-чү сабак башталганда мугалим бул маселе туурасында сөз козгоду. "Мындан мурун ким класском болуп келген?" "Мен." Жолой ордунан шарт тура калды. "Биринчи класстан бери", деди арт жакта отургандардын бирөө. 3 жыл катары мененби? Класском болуппу? Азамат. 5ке окучу белең?" Мугалим Жолойго үйрүлө түштү. "3 деген бааны ала элекмин, агай." Чынында Жолой 3, 2 деген бааларды алган эмес окугандан бери. А бирок сабакка даярданбай келгенде мугалим ага "Эмки жолу жакшы даярданып кел" деп гана эскертчү. "Мындан мурун дагы ким жакшы окучу эле, балдар?" Балдар 2-3 окуучунун ысымына ташты. "Эмесе биз боло турган класскомду шайлап алалы", деди мугалим. "Мени деп ойлоду Жолой. Бирок азыр эмес. Азыр силер көрсөткөн 2-3 окуучуну ушулар класском болууга көпчүлүк тарабынан сунуш кылынды деп тизмеге жазалы. 1-2 жума өткөндөн кийин атайын ушул маселе боюнча класстык чогулуш чакырып шайлайбыз. Ал мындайча болот. Ар кимиң өз алдыңарча алакандай кагазга класскомдукка көрсөтүлгөн окуучунун бирөөнүн фамилиясын жазасыңар да, аны бүктөп, мен отурган столдун үстүнө алып келесиңер. Анан баардыгыңардын көз алдыңарда иш чечилет. Кимде ким жашыруун добушка ээ болсо, ал класском. Бул иш болгонго чейин алардын кимиси тартиптүү, үлгүлүү, сабактарынан мыкты окуп силердин көңүлүңөргө толгондор. Албетте, ошондо билинет. Дагы бир айта кетүүчү талап. Менин да шайлоого акым бар. Силер катары. Биз тизмеге жазган 4 окуучунун да акысы бар шайлоого. Бирок өздөрүн эмес, бири берин." Так ушул күндөн тартып Жолойдун кыял жоругу өзгөрө баштады. Үйүндө ата-энесине анча-мынча жардамдашчу эле токтотту. Чектен ашыра ойноону тыйды. Классташтары менен болбогон жерден чатакташпай жумшара баштады. Бар болгон зээнин сабакка бурду. Класста мугалим балдарга кандай гана суроолорду бербесин, анын колу көтөрүлбөй турчу эмес. Отурган партасынан бат-бат обдула тура калып: "Мен агай, мен айтып берейин агай. Мен кап, доскага мен чыгарбап ойдуңуз да агай", деп безбелдектей жагы басылбайт. Мугалим: "Мындай чуручуга көп эле түшө бериш жарабайт, жөн гана колду көтөрүү керек" дегенин кээде Жолой унуткарып жиберип, адатын кармата калчу. Класста иштелүүчү маселе же мисалды башкалардан мурун аткарып,
же жалгыз гана өзү аткарып, көп алкоолорго татыктуу болду. Анча-мынча ала көдөндүгүнө карабай. Азамат, Жолой азамат, дей берди ага ичи жылган мугалим. Ушул артыкча алкоого ал манчыркап кетти. Бир күнү көпчүлүк балдардын алдында быйыл да класском мен боломун деп жарыя кылды. Сабак учурунда окуучулардын бири минтип сурады. Агай, быйыл да класском Жолборсов болобу? Эгерде силердин көпчүлүгүңөр класстык чогулушта Жолборсов болсун десеңер, эмнеге болбосун? Мен азыртан кайдан билем аны? Бул ишти силер чечүүңөр керек. Жолойдун самаганындай болуп, сөз мындан бөлөк козголгон жок. Болбосо анын мактанчаактыгы билинип калат беле. Ал өз ичинен кымыйды. Эмне кылуу керек? Балдар менен байланышты чыңоо керек, деди оюнда. Ошентип, байланышты чыңай баштады. Ал үчүн атайын бир жаңы дептер ачылып, ал шарттуу түрдө арифметика деп аталып, ар бир бетине класстагы балдардын аттары жазылып чыкты. Күндөлүк сабакка керектүү окуу куралдарын гана сумкасына салбастан, өздөрүнүн апорт алмаларынан да бир нечени кошо сала келет. Ар дайым мектепте элден эртелеп барып, сабак башталгыча классташтары менен ойнойт. Оюн арасында сумкасын секин ачат да жанындагылардын көзүн күйгүзүп, алмадан жей баштайт. Аны жардагандар чыдай албай сурашат. Алмаңдан берсең, дос, бир эле читетсең, жалдырайт башкалары. Жолой жеңил желпи балдардай же жок, же бар, ме деп дароо эле бере салбайт. Алардын шилекейин агызып, ого этер эбиреп, жебереп кирет. Биздин алмабыз быйылда аябай жакшы байлады. Шактары ийилип, жерге тийип турат. Курт деген түшкөн жок. Атамаларды этияттык менен үзүп алып, кышка сактайбыз деп атат. Мен кышында да мектепке алма алып келип жеймин. Анан сурагандардын көңүлүн калтырбай, бирден бере баштайт. Ме Абдыразак, сага бирди. Магачы, мага да берсең, дос. Калгандары да жамырашат. Жолой сумкасындагы алмаларды түгөнгөн соң сөз узатат. Ушуну менен эле биздин алма түгөнүп калат дейсиңерби? Биздин алманын көптүгүн билесиңерби? Оху, миң. Ичинен компоет. Балдарга берген алмалары желип бүткөндөн кийин, ширин бекен алмабыз, деп сурайт. Аябай ширин турбайбы, дос? Жебегендериңерге эртеге ала келем, достор. Дос деген сөздү жоктон табышкансып, деги эле ооздордон чүрүшпөйт. Бири-бирине ушунчалык ынак болуп кетишет дейсиңер, тим эле укмуш. Жолой күндө аткарылып жаткан иштен жүрүшүп, баягы арифметика дептерине минтип белгилеп коет. Асилге 1 чүкө, 2 алма, 4 калем уч бердим. Акимге 3 алма, 1 дептер, сыя боек бердим. Абдыразакка 2 алма, 2 значок бердим. Эшматка анын аты жазылган бет Али бош. Демек, аны менен Али чындап дос боло элек. Маликке атасы биздикинен шорпоч экен. Бир жолу Маликтин атасы Жолойдукуна иш менен кирип калып, жаңы бышырылган тооктун сорпосунун үстүнөн чыккан. Ошол замат Жолой тамагын шашып бушуп ичип бүтүп, досуна карай тыз койду. Атаң кайда экендигин билесиңби? Кайда? Биздикинде. Сорпойчу атат, досум. Ошентип, аны да өз тарабына тартып алды. Жолой атасына асылып жатып, кызыл-тазыл топтуу болду. Аланын ээси гана аталып, бирок көп берилип ойногон жок. Кайсы бир баланын колунан тешилип калды. Мейли эми тешилсе жаңысын алдырып алам, деди күнөөкөр менен чатакташпай. Акыркы күндөрдө начар окугандардын да күнү тууп, арифметика сабагынан баш оорутуп, кыйналбай турган болушту. Жолойдун эсеп дептери алардын илим гени, көчүрө коюшат. Арадан 2 жумадан көбүрөөк убакыт өттү. Бир күнү мугалим эң акыркы сабак учурунда боло турган класстык чогулуш жөнүндө эскертти. Кимди шайлайбыз? Бардыгынын алдындагы орчундуу суроо ушул эле. Абдыразакты. Жок, Акимди. Талашты башкалар. Маликтичи? Ал дагы алдыңкы окуучу. Бул көпчүлүк кыздардын пикири. Жогордагы ататылган окуучулар ырым үчүн болгонсуп эскертилип гана өттү. Жолой класском болсун. Бир добуштан жактырышты. Туура, анын кызыл ала тобун жарып салганда мага эч нерсе айткан эмес, деди Яшмат. Жолой болсун. Ошол үчүн элеби? Жолой калп эле ант корсунду. Бирок тобун кимден жаңылатып аларын билип алды. Азыртан антип макулдашуу жарабайт. Мугалим ушинтип айтпады беле? Деп Жолой анткордугун дагы жылдырды. Күткөн күн да келди. Ооба, Жолой зарыгып күткөн күн. Ал класскомдукка шайланды. Мына эми тизмесин чыңдап, тактап жазып,
өзүнөн бөлөгүн дежурлукка дайындоого каалашынча укугу бар. Анын бир кездеги класском ким болор экен? Эгер башка бирөө дайындалса, анда мен кантмекмен. Ар дайым өзүмө баш ийген балдар менен катар дежур болуп, досканын бетин сүртөмбү деген бушайман суроолору көп көргөн түш катары унутулуп калды. Ичак эле. Билинбей арадан ай өттү. Жолой бара-бара бой көтөрө баштады. Малик экөө болбогон жерден чатакташа кетишти. «Эй, трапканы жакшы сулап апсың. Карачы досканын бетин, аябай кир», деди бир жолу. Доска таза эле. «Таза эле го?» деди Малик. «Таза эмес». Анан өз укугунан пайдаланып, «Сүрт деп атам мен сени», деп чаңырды. «Сүртпөйм. Малайың барбы?» «Малайсың». Досчулук бузулду. Чекит. Арифметика сабагынын айынан достошкондор да андан көчүрүп жазышпай калышты. Досчулук бузулду. Чекит. «Кызыл ала тоомду төлө». Эшматка асылды Жолой. «Омой, мен жарган эмесмин аны». «Баягыда өзүң айтпадың беле, мен жаргамын деп». Канчалык актанганына карабай Жолой андан жаңы топ кайтарып алды. Досчулук бузулду. Чекит. Алмалар гана дооланган жок, желип калгандалар. Биринчи чейрек аяктар алдында арифметика сабагынан контролдук иш болду. Элден эртелеп Жолой аткарды тапшырманы. Бирок дептерин мугалимге тапшырарда чоң каталык жиберди. Маселе аткарылган дептеринин ордуна балекет басып, баягы эсеп кысап тизмеленген арифметиканы берип жибериптир. Бирдеме калагдуу болуп отуруп. Эртеси биринчи эле сабакта мугалим аны ордунан тургузду. «Бул эмне деген анткорлук иш, Жолборсов? Эмне деп тантырагансың бул жерде? Абдыразакка 2 алма бердим, Асилге 3 алма бердим. Мени контролдук ишти ушул бердим жөнүндө жаздырдым беле. Карагылачы балдар, ишенбесеңер». Балдар дептердеги эсеп кысапты көрүшүп, өздөрүнүн каталыктарын түшүнүштү. Алданганда алар. Ошол күнү кайрадан класстык чогулуш чакырылып, Жолой бийликтен кулады. Кырсык. Сабак бүтөрү менен сандалып үйүн көздөй жол тартты Жолой. Өзүн өзү туюкка туш кылганын түшүндү. Бул оор абалдан арылуунун амалын издеди. Сааттын маятнигиндей тынымсыз кайталанган бул суроо жүрөгүн өйүп жатты. Эми эмне кылуу керек?